Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Экс Жогорку Кеңешинин депутаты Эркинбек Алымбеков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Эркин мырза, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Сиз менен чогуу отуруп сүйлөшөлү ушу маанилүү маекти куралы деген темабыз бүгүнкү өлкөдөгү саясий абал. Өлкөдөгү саясий абалга сиз кандай баа бересиз жана кандай маани бересиз? Саламатсыздар. Эми бүгүнкү өлкөбүздө өтө татаал карама-каршы процесстер болуп атат. Негизинен азыр ошол процесстердин жакшы жактары да бар, коркунуч туудурган көп татаал процесстер да бар. Жакшы жактар дегенибиз эми өтө айта турган экономикалык тарап болобу, эл аралык катнаштарда болобу, кыйраткан жетишкендик жок кот. Жакшы жак деген эми кандайдыр бир деңгээлде коомубуздун, элибиздин аң сезими ойгонуп, мынакей кандайдыр бир деңгээлде коомдун ачыктыгы, бийлик бутактарынын ишинин ачыктыгы бар. Эми бул ошол баягы дүйнөлүк тарыхты карасак, ошол эффекти өнүгүп кетердин негизги фундамент компоненттери деп ошол жагын гана көзгө басып карасак болот. Ушул норманы сактап, ушунун негизинде анан үстүндөгү жанагы бийлик бутактарынын ыйгарым укуктарын, конституциянын жоболоруна ылайык сактап, бийликтин жоопкерчилигин, эл алдында сапатын бекемдөө азыркы ошол учурдун таламдарынын бири деген. Коркунучтардан десек, ошол кандайдыр бир 10 жылдайын 2-3 жыл ушул демократиялык багытта бийлик системасын түзүү, өнүгүү аракеттери болуп келип, анан кайра эле мынакей акыркы 2 жылда уже эски эле авторитардык бийлик системасы акырындан калыптанып, анан ошонун негизинде кайра эле адилетсиздик, коррупциялык элементтер көп болуп, азыр ар бир жарандар өзүнүн жон териси менен ошол кыйынчылыктарды сезе баштады. Буга эми алыс барбай эле далил, жарым жылдан бери, жарым жылдан азыраак газ жок отурабыз. Бул ошол тышкы саясатты кылдаттык менен кылбай, кандайдыр бир деңгээлде биз азыр ошол Өзбекстан менен Россиянын ортосунда газ маселелери бири-биринин карама-каршылыктары келип, эми бизге тийип атат. Экинчи, мынакей суу каат болду, суу тарыш болгонго азыр светти кымбаттатабыз, анан кышында өчүрөбүз деген даярдыктар болуп атат. Аны эми Бакий учурунда деле укканбыз. Анын түпкү тамыры негизи баары бир баягы коррупциялык, баягы Ширшовдун схемалары кайра эле иштеп атат деген президенттен баштап министр өзү таанып, жана башка коомчулуктун терең катмарына сиңген ой пикирдин негизинде баягы эле коррупциялык элемент негизинде ошол энергетикада уурулар болгон үчүн азыр эми ошону элдин мойнуна салып, эл аркылуу чечели деген каатчылыктар дегенде, ошондой санап келсек, көп экономикалык көйгөйлөр мынакей күзүндө кандайдыр бир деңгээлде алар ошол карама-каршылык акцияларына, протесттерге алып келип калышы мүмкүн. Анан бирден бир мен ошо ичимен кооптонгонум Украинада болуп аткан окуяларга байланыштуу, тем более жанагындай геополитикалык карама-каршылыктар күч алып турганда, биз баягы кылдаттык менен, этияттык менен ушул мыйзамдардын чегинде бийликтин жоопкерчилигин, мындайча айтканда, ушу мыйзамдардын чегинде карашыбыз керек деген. Ошон үчүн негизи биз кандайдыр бир деңгээлде радикалдуу күчтөр или кара күчтөр болобу, чет жердик, ич жердик күчтөр ошол адамдардын бийликке нааразычылыгын кандайдыр бир деңгээлде колдонуп кетип, үшүнчү көрүш болуп, анан украинский вариантты өтүп, ал кийин афганский сценарий менен биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп, 10-15-20 жыл Тооташта полевой командир болуп атышып калуу коркунучтуулуктар да бар. Ошого жетпей, жаман болсо да бийлик болуп турсун. Бийликти биз өзгөртүп, сапатын жогорулатабыз десек, мына 1 жылдан кийин парламенттик шайлоо келет. Ошол шайлоодо
баягы саясий күчтөр атсалышып ошондон жеңип, анан кийин адилеттүүлүк, эффектүүлүк саясатты ошол жактан жылдырыш керек. 3,5 жылдан кийин Атамбаев президенттиктен кетет, өзү да күнүн санап эле жүрүп атпайбы. 3,5 жылдан кийин жаңы президент келип дагы ошол мыйзамдардын чегинде саясатты жүргүзүш керек. Эми негизги маселе ошол эмдиги жылы парламенттик шайлоодо баягы эле Акаев, баягы эле Бакиевдин учурунда добуштарды фальсификация кылып, уурдап алып, элдин эрки бурулат деген кооптонуулар жок эмес. Эми аны ошол ар кандай саясий күчтөр ошол мыйзамдын негизинде шайлоону өткөрүү, бул милдети, бул Атамбаевдин дагы тарыхый жоопкерчилиги, анан өкмөт жана башка күч органдарынын милдети. Анткени себеби эгер азыр парламенттик шайлоону жанагындай фальсификация кылып бурмалоо болсо, негизги кризис ошол парламенттик шайлоодо болот. Ошондо эл накта көтөрүлүп туруп, үчүнчү төкөрүш ошол адилетсиздик шайлоонун негизинде болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн Атамбаев өзүнүн срогунун аягына чейин иштейм десе, СДПК жана анын азыркы административдик ресурстун ырчагын кармап отурган эр азаматтар эгер өткөндөгүдөй эки жолку төңкөрүш менен өлкөдөн качып, жанагындай катаалчылык, кыйынчылыктарга жоопкерчилик албайбыз десе, элдин эркин бузбай, ошол саясий партиялар, мына азыр шайлоого баары даярданып атат, аларга эл менен кезигип, саясий платформасын жеткирип, анан адилет шайлоонун негизинде, элдин эркин негизинде парламент түзүлүп, анан ошолор элдин муктаждыктарына жоопкерчиликтүү саясат жүргүзгөн мүмкүнчүлүгү бар. Эгер бир жолу таза шайлоо өткөрүп, ошо парламентке келген саясий күч эл алдындагы жоопкерчилигин, ошо элдин ишенимин сезсе, анан экинчи, үчүнчү шайлоодо бийликтин маңызы да, табияты да, жоопкерчилиги өзгөрөт. Эми дүйнө жүзүндө бул калыптанган нерсе. Ошон үчүн биздин бийлик сапатынын келбей атканы ошо баягы шайлоо инструментин декоративдик кылып, анан кийин элдин эркин бурузуп эле могу саясий күч утту деп, баягы эл алдында эмгеги сиңбеген жанагындай саясий күчтөр келип алып, анын артында коррупция, анын артында баягы бүт терс көрүнүштөр болуп аткан ошол да. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, мен бүгүнкү саясий абал десем, бүгүнкү саясий абалга күнөөкөр болгон бийликтин жакшы да жаман да тарабы бар экен, сиздин оюңузча. Жаман тарабы эмне себептен десем, ошол эле бүгүнкү себептин кымбатташы, оштогу газдын жоктугу, жана өзүбүздү сууттуруп, кен байлыгыбызды өлкөнүн адамдары кенен колдоно албай жаткандыгы себеп экен. Эсиңизде болсо, ошо 2010-жылы Бакиевди биз ошол эле себептен өлкөдөн кубалап жиберип, сен ошол эле себепти кымбаттатып атасың, суу аз болуп атат, биз деген жыргап жашап айтабыз деген себептер менен ал кишине кетирип жиберди эле. Ошол кетирген активист оппозициянын арасында өзүңүз да бар элеңиз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол бийлик ошол себептен кетирип алып Бакиевди. Эмнеге бүгүнкү жашообуз андан дагы жаман болуп, ошол кездеги 450 сомдугун бүгүн деген 1,5 миң болуп, ал эми суубуз токтогулда таптакыр эле калбай калып, жана Ош жергесинде тарыхта болуп көрбөгөндөй көп убакытка газдын жок болушу ушундай бир себептер болуп атат. Азыркы бийлик системасы, анын жыйынтыктары, анан бийликтин жасап аткан иш-аракети Бакиевдикинен айырмаланбай калды. Мына кышка жакындап, кыйынчылыктарга байланыштуу Оторбаев кайрылуу кылып антип минтип атат, көмүр даярдагыла, жана башка деп. Эми тезек тергиле дегенде башкасынын баары эле ошо окшош болуп атат да. Ошо тезек тергиле, кышында кыйналасыңар деп айткандан уялып атат да. Ошон үчүн буга эмне алып келип атат? Буга баары бир эки жолу өзүн далилдей албай, Кыргызстанды жарга такап, мынакей 2005-2010 жылгы төңкөрүшкө алып келген бийлик системасы. Бул үй бүлөлүк, коррупциялык, криминалдык бийлик системасы. Мынакей кайра үчүнчү жолу ошону Атамбаев президент катары каалайбы, каалабайбы калыптангысы келип атат. Калыптандыргысы келип, мына ошо почти калыптанып калды. Сот реформасы алдыга жылмак турмак, токтоп, артка кетип, сот системасында адилетсиз чечимдер жогорку жактын буйругу менен аткаруу системасы мына азыр кайра калыптанды. Биринчи. МВДнын прокуратуранын реформасы жытыда жок болуп калды. Үчүнчү, өкмөт конституцияда жазылган өкмөт башы жана өкмөт конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын өз алдынча жоопкерчилиги менен колдонуп ишке ашырганын ордуна мурдагы Акаев, Бакиев учурундагы эле баягы президенттин аппаратынын филиалы катары болуп калды. А президенттин аппаратында
Конституцияда жазылбаған, көргөзүлбөгөн ыйгарым укугу жок адамдар азыр ошо өкмөттүн үстүнөн тейлеп калды. Анан парламенттагы эми парламентте да баарын парламентке күнөөлөп жүктөгөнүбүз болбойт. 2010-жылы ушул катаал учур, үйүн окуялары чаң тополоң болуп атканда ушул парламентти шайлаганбыз элбет. Ошол учурдагы каатчылыктар менен, ошол учурдагы элдин ой пикири менен келген парламент өзүнүн тарыхый миссиясын аткарып бүттү. Эми алар ошол 2010-жылдагы татаал окуяларда биринчи конституциянын реформаны кабыл алып, экинчи парламент шайлап, үчүнчү парламент өкмөт шайлап, андан кийин президент шайлап, ошол Украинанын жолун кайталабай, мындай тынчтыгыраак жол менен биз ошол катаал процесстен өтүп кеткенге бул парламенттин мындайча айтканда өзүнүн эмгеги бар. Бирок алар патологун жетти. Эми азыр жаңы парламент келсе, кандай шайлоо өтпөсүн, келген парламент азыркы парламентке караганда деңгээли жогору болот. Бирок таза шайлоо өтсө, мындай элге ишеними бар, жакшы парламент келүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошон үчүн парламент азыр чөнтөк парламент болуп калды. Сот чөнтөк сот, өкмөт чөнтөк сот, мынакей вертикаль түзүлгөндө Атамбаевдин тегерегинде баягы көмүскө чечим кабыл алуучу борборлор пайда болуп, алар бир тарабы сот системасына, бир тарабы прокуратурага, бир тарабы өкмөткө, бир тарабы парламентке, мындайча айтканда, буйруктарды берип калган. Бул болсо, ошол мамлекеттик системасын терең кризиске алып келет. Эгер биз биринчи жолу келип атсак, ой, андай болбойт, мындай кыйрап жакшы болуп кетти деп айтса болот эле, эки жолу болду. Мен мына сиздердин эфирден пайдаланып эле айтып кетет элем. Окумуштуу, акылдуу Акаев жасалып иштете албаган системаны эми Атамбаев ушул иштетип кетем деп атабы. Же болбосо Атамбаевден күчтүү, чоң Бакиев иштете албаган системаны эми Атамбаев иштетип кетеби? Иштете албайт. Баары бир бул системалык кризиске бул иш-чаралар алып барат деген. Негизги кичине мындай тынчта турган нерсе Конституцияда мурдагылардай болуп, 2 срок, 3 срок деген болбогон үчүн Атамбаевди өзү кетем деп күнүн санап отурат. 3,5 жылдан кийин баары бир жаңы президент келип, баары бир жаңы мамлекеттик саясат болот. Ага чейин мен жана айткан адам эркиндиги, сөз эркиндиги калыптанып, ушул демократиялык институттар кичине калыптанып турса, саясат өзгөрүлөт. Ошого чейин биз Украинанын вариантына радикалдуу түрдө дагы укуктук, мыйзамдык талаадан четке чыгып кетип, анан курал күч менен бири-бирибизге бир нерсе далилдебей, ушул жакынкы процесстерди мыйзамдын чегинде, шайлоолордун чегинде кылсак деп, азырда коомчулукка кайрылып, баарыбызга кайрылып айтып кетет элем. Анткени себеби күч менен биз маселе чече албай калабыз. Дагы бир өзүңүздүн, сиздин жана эле айтып өткөн оюңуз, Бакиев менен Акаевдин убагында жанагындай бир калыс эмес шайлоолор өткөн. Добуштарды сатып алуу жолу менен, же болбосо орундарды сатып алуу жолу менен шайлоолор өттү эле деп айтып кеттиңиз. Ал эми андан кийинки Отунбаева биздин өлкөнү 1 жыл башкарып кетти. Ошо Роза Исаковнанын убагындагы шайлоодо жана мына бүгүнкү өлкөнү башкарып жаткан Алмаз Шашеновичтин убагындагы парламенттик жана президенттик шайлоолордун таза өткөндүгүнө сиз ишенесизби? Эми мындай айтайын, Акаев учурунда да, Бакиев учурунда да добуш сатып алып, парламенттик баягы орун сатып алып деген мындай немножко туура эмес. Ал учурда негизги фальсификация баягы шайлоо өтөт, үгүт процесси, агит материалдар чыгарылат, анан чай пайлар берилет. Самом деле кээ бир кишилер там 200-300 миң сомго добушун сатат. Алар Акаев учурунда болгон, Бакиев учурунда болгон, Атамбаев учурунда да болгот, азыркы шайлоодо да болот. Аны жогото албайт азыр. Ал эми баягы мындай кандайдыр бир деңгээлде эми киши добушун саткысы келсе, 1000 сомун алып, кандай текшербесең да барып сатасың. Чайга чыкылса, чайын ичип, ушу чайын ичип койдум беле, барып добушун берсе берет. Анан негизги фальсификация просто шайлоо өткөндөн
участковый комиссиядан райондыққа барып, райондан обласқа, облас республикаға келгенше эле урналардын баары алмашып, башка жыйынтык менен каалаган жыйынтыгыбызды сиз негизги ошону деген ошо Бакиев менен Акаевдин убагында калыссыз өткөн шайлоо ушул эки андан кийинки эки президенттин убагында кайталанды деп ойлойсузбу? Жок, анан мен ошого келатам. Эми 2010-жылкы парламенттик шайлоодо мен өзүм ошо баарыбыз ошондо өтө көйгөйлөр жанагындай согуш жаңы эле өтүп, мындай элемент хаостор болуп турганда, эми Акаев учурундагы же Бакиев учурунда турукталып жанагындай уже даярдалып ыпластуулук менен бузуу иди деп айта албайм. Кандайдыр бир деңгээлде ошол регион болобу, участковый комиссияда, ошол участковый комиссиянын ичинде жанагындай жыйынтыктарды бияка бурмалоо, же болбосо жана карусель менен мен жана айткан сатып алуу боюнча каражат мүмкүнчүлүгү чоңдор жасагандыр. Бирок анан масштабтуу деңгээлде ошо каалаган баягы жазып алып бүтүрүп койду деген негизи азыраак болот го деген. Если ошондой эле болсо, атамекен 5-орунда 18 место менен болду. Если жанагындай фальсификация болсо, мындай спокойно эле СДПК менен атамекен бир 65 орунга кандайдыр бир деңгээлде бөлүп жазып алып чыкса, может, болот беле. Чтобы баягы 10-жылдан кийинки 11-12-жылда жана коалиция түзүп, анан мына биринчи коалицияда ито баягы ата журт республикалар болуп, атамекен калбай эле ошол реформаларды дагы чогуу жыл баштадык, жылдырып кетелик деген ой максат менен жазып алса деле болот беле дегендей да. Ошон үчүн ал учурда вот именно жанагы чындыкты түптөп ошого негиз бере турган баланс бар. Баягы тең салмакташып турганда, ошондо жанагындай карызгөйлүк менен фальсификация кылуу же бирдемени урдуп алууга мүмкүнчүлүк болбой кала турган негиз да бар. Азырда ошо менин негизги талап кылганым ошо бийлик бутактарынын ыйгары муктары мындай так сакталып, анан бири-бири менен мындай тең салмакташып турса, ошондо бир тарапты жөн эле басып алып каалаганын жасап ийбей, бири-бирине көзөмөл болуп, ич чыгылыш болуп тургандан турмуш токтоп калбас үчүн сен да урдоба, мен да урдобайм, сен да бузба, мен да бузбайм, анда момундай иштейли деген түшүнүк менен ошол күнүмдүк турмушту болобу, экономиканы болобу, саясатты алдыга жылдыруу боюнча мындай тең салмакташып, бири-бирин таанып сөйлөшө турган мүмкүнчүлүк болот. Суузун кымбаттатып, светтин кымбаттатып элге жаман көрүнгөн бийликтебизби? Айтор ошо Бакиевдин кетер маалында сиз дагы өзүңүздүн бир ачык оюңузду билдирип, бир оппозициялык көз карашта жүрдүңүз эле. 2010-жылы ким күнөөлүү экенин азыр дагы далилдене элек. Ошол набыт болгон 100 баланын сотунун жыйынтыгы чыкты жакында эле. Ошол чыгарган соттун чечими менен айрыкча бул жерде элдин бүгүнкү күндө көп бүйүрүн кызытып жана нааразычылык болгон бул Элмурза Сатыбалдиев Ракиевичке болгон чечимге элдин нааразычылыгы күчөп турат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча мындай эми ошо төңкөрүштү, анын төңкөрүштүн жыйынтыгы боюнча кандайдыр бир вот баарына жага турган чечим эч качан кабыл алынбайт. Мындайча айтканда төңкөрүш бул мындайча айтканда зордуктоого күч колдонуу да. Анан эми үчүн төңкөрүш болду, ошого ким алып келди, ошо ким күнөөкөр десек, ошондо күнөөлүүлөрдү тапсак болот. Ошолорду сот эми туура чечим чыгарып, сырттан болсо да жазалаганы туура болот. Ичинде Элмурза Сатыбалдиев болобу, жанагы атайын кызматтардын ылдыйкы командирлери дагы соттолуп калды. Эми аларды дагы апелляциялык инстанция карап, может дагы иликтеп. Элмурза ал учурда кеңешчи эле болчу да, по-моему, даже ген прокурор эмес эле. Именно ошол атып өлтүрүүлөргө набыт болгон ошол биздин мекен шейиттерине кандай тиешеси бар, эми аны сот карап чечимин чыгарды. Мен дагы ойлойм, может быть, түздөн түз тиешеси болбосо керек. Анын кеңешчи катары буйругун тиги атайын кызматтын аскерлери жана башкалар аткарбайт эле. Анан атайын кызматтын жанагы ылдыйкы командирлерин дагы эметкен, бул эми
анда бир апелляциялык жана надзорный инстанциядагы карайбы деген да. Мисалы үчүн эми андай болбой эле койсун, бирок сиз да жогоруда айтып атасыз, бүгүн элдин ушунчалык наразычылыгы күчөп турат. Эгер мындай боло бере турган болсо, жанагындай бир шайлоолор калыс өтө турган болсо, кайра эл көтөрүлүшү мүмкүн деп, жанан ошо эл көтөрүлгөн күндө дагы мисалы үчүн сиз жогоруда да айтып отурасыз, бүгүнкү күндө парламенттик башкаруу деп айтылганы менен президент өзү эле башкарып баарын өзү тейлеп жатат деп. Анда бүгүнкү күндө элдин ушундай жашоого алып келинишине дагы ушундай бир жетишпегендиктерди, ички жана тышкы саясатыбыздын стабилдүү болбой жаткандыгына өлкө башчысы өзү күнөөлүү болгондой бир байкалып турат да. Анан эгерде эртең ошо революция болуп калса, менимче деген ошол Атамбаевдин жанындагы жана мына коомчулукта айтылып жаткан ошол эле өзүнүн водители жана айдоочусу бүгүнкү администрацияны башкарып турат. Ошол кишинин камалып жооп беришин мен каалабайт элем, себеби ал кишинин эч кандай күнөөсү жок. Ошол эле спикер Асылбек Жээнбековдун камалышын каалабайт элем. Анткени ал киши деле бүгүн парламентте өз ишин аткарып, өз жумушун жасап атат. Ошол эле премьер-министр деген сыяктуу бүгүнкү күндө ошол өлкө башчысынын буйругун аткарган көп адамдардын ошо өлкө башчысынын арты менен бүгүнкү Элмурза Ракеевичтей болуп, ошол эле Каныбек Жороевдей болуп камалышын мен каалабайт элем да. Анткени деген менин байкашымча алар болгон эле буйрукту аткарган, иштеген ошол учурда бир командада болуп, эртеңки күнү кандай болот? Бул Атамбаевдин жанындагылар дагы ошентип жөн жерден эле ошо камалып жоопко тартылып калышабы? Эгер жанагындай төңкөрүш аркылуу, анан кандайдыр бир четте калган күчтөр бийликке келип, анан бүгүнкү отургандарды камап дейиши мүмкүн сиңдесет. Ошол эле эски сценарийлер менен. Эми бирок таламага жеткирбей эле койсун дейли. Элибиз сабырдуулук менен бийликтин сапатын, ошо мыйзамдардын ошол эле шайлоонун негизинде бекемдегенге жетишебиз. Мына сөз эркиндиги болуп, коомдук айкындуулук болуп турса, анан ошонун негизинде жарандык коомдагы өзүнүн ошо укуктарын сезе билип, кандайдыр бир ар кандай ошол социалдык группаларга биригишип келип, анан кийин өзүнүн кызыкчылыгын эркин уурдатпай иш алып бара турган мүмкүнчүлүк, технологиялар бар. Биз ошол мындай процесс менен кетип баратабыз да. Бир күндө эле мындай бир абалдан экинчи абалга секирик аркылуу өзгөрүш болуп кетпейт турмуш жүзүндө. Анан мына азыр вроде коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп, уран болуп, мынакей бир жылдан бери келатып, анын жыйынтыгын угун карасак, бул мындайча айтканда жөн эле компания ишине болуп, тандалма болуп, жасалма болуп калды деп айтсак болот. Анткени себеби Келдибековду камайбыз деп жыйынтыгында эмне менен болуп келдик, Түлеевди камап атат, жана башкалар дейли. Макул дейли, баары ошол сот, прокуратура чечсин дейли. Биринчиден соттун чечими, прокуратуранын чечими ушул адилетпи, мыйзамдарга дал келеби деген күмөндөр суроо келет. Дал келет дейин десең, мен жана айткандай, сот системанын көз карандылыгы жоюлду. Прокуратурадагы уже мындай политический куугунтуктоонун функцияларын негизинен аткарып калды. Ошон үчүн болуп аткан жанагы резонанстуу иштерге эл деле мындайча айтканда акырына чейин ишенбейт. Эмне үчүн? Эгер ошолорду коррупцияны жоём десең, анда бүгүнкү болуп аткан коррупциялык элементтерге, ошол шопур бала тиешеси бар, жана башка Жантөрө Сатыбалдиев премьер-министр катары ошол Ош Жалал Абад курулушунда, жана башка тармактардагы очойгон Келдибеков менен Түлеевдин күнөөлөп аткан суммалардан чоң кемчилик, коррупциялык элементтерге алардан да эмне үчүн жазалабайбыз? Алардан да самом деле күтүп атабыз. Бийлик айылмашкандан анан келип анан ошо Атамбаевдин тегерегин өзүнүн кезеги келгенде камайбыз деп, тегерегиндегилерин анан башкалар келип анан башкалар жасаш керекпи? Эгер бүгүн хорошо өтүп кеткендер жазылып атсын, а бүгүнкүлөрдү эртеңки күнү кайталанбаш үчүн бүгүнкүлөрдү бөгөт койсоң, ошондо коомчулук ишенип, кол чаап Атамбаевдин саясатын колдойт эле. Рахмат, чоң рахмат маегиңизге.
Сиздер менен бүгүн коомдук ишмер экс жогорку кеңешинин депутаты Эркин Алымбеков болду. Биз Эркин Алымбеков мырза менен бүгүнкү өлкөдөгү саясий абал жана өзүнүн саясаттагы жеке орду жөнүндө маек курдук. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.